Бул боюнча мен азыр карап атам бул нерсени кандай экен бизге толук көрсөтөбүз деп айтылды. Эмне иш экенин муну биз көргөндөн кийин айтышыбыз керек. Ошондо билинет аныгы. Мүмкүн саясий заказ болуп атат же болбосо кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар деген нерсени көрмөйүн айта албайбыз аны. Толук маалымат ала элекпиз. Конституция боюнча азыркы бүгүнкү жүргөн процедура негизи мыйзам түрүндө эле алып келишти. Эми комиссия түзүлдү. Комиссияда депутаттар так ачык, айкын, ар бир тамгасын, ар бир берген ошол беренесин, статьясын эмне менен күнөөлөп атат баардыгын карап чыгууга биз абзелбиз да. Эгерде сиз айткандай жөн эле мындай оптом эле кете турган болсо, анда туура эмес болуп калат. Ошондуктан комиссия түзүлөт, ошондуктан регламентте да каралган. Ушул тыккан карап чыгыш керек деп ойлойм да. Албетте биз эми бүгүн отуруп алып эле ал күнөөлүү же бул күнөөлүү деп айта албайбыз. Эгерде ошондой доматтары менен келсе, биз аны караганга биз абзелбиз. Карап койбой жөн эле сактап калып же кылбайбыз, бербейбиз дегенде туура эмес болуп калат. Анда коомчулукка тескери пикир болуп калышы мүмкүн. Мен ойлойм ушул комиссиянын 1 айлык мөөнөтүндө көрө жатабыз. Эмне болду, кандай беренелер айыпталып атат. Андан кийин бир жыйынтык чыгарсак туура болот. Бул жакта деги эле депутаттын кол тийбестиги тууралуу маселе кандай болуп калат? Мисалы мурун практикада болчу, эгер депутат бир кандайдыр мыйзам бузууларды кылган болсо, депутат болуп бүткөндөн кийин анан жоопко тартылган учурлар болчу эле да, азыркы учур кандай? Жок, бул жерде кол тийбестик деген бар. Бирок ошол эле учурда өтө мындай кылмыштуу иштерди кылган болсо, анда сөзсүз түрдө өзүнүн процедурасы боюнча прокуратура доматтарын айтып бул жерге комиссия түзүлөт. Комиссия эгерде макулдугун берсе, действительно чын эле бир кылмыш кылган болсо, анда тартуу бул нормалдуу нерсе да. Эгерде действительно мындай кылмыш кылган болсо. Эгерде жок, саясий көз караштардын негизинде же жөн эле бир ойлоп тапкан нерселерин алкагында болсо, анда албетте бул демократияга түздөн түз сокку болуп эсептелет жана ошондой эле жогорку кеңештин өзүнө да аброй алып келбейт да. Ошондуктан биз тыкан карашыбыз керек. Депутаттарды жоопко тартуу тууралуу сиздин пикириңиз, ушуну менен Жамгырчиевди бүгүн кошсок 5 депутатты жоопкерчиликке тартып атат, айрымдарын мандатынан ажыратты да. Сиздин пикир кандай? Эми бунун баарына эми мен соттун өкүмү чыгып атат. Мен соттун өкүмүндө чыкканга мен эч кандай негизинен комментарий бере албайм. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошол мыйзамсыз иштерге аралаштыгы болсо, менин оюмча соттун өкүмү чыкса, бул дагы бир далилдердин негизинде болот го деп ойлойм да. Ошон үчүн далилдери болсо жакшы. Если далили жок кандайдыр деңгээлде кимдир бирөөнү ошондой бир мандатынан ажыратуу же куугунтук болсо, бул калысыздык деп эсептейт элем да. Бирок менин оюмча азыр эми комиссия түзүлдү. Комиссиянын жыйынтыгын угабыз, көрөбүз. Сиз ушу келтирилген өзүңүз таанышкан далилдерге ишендиңизби же саясий эле күрөш болуп жатат деп ойлоп атасызбы? Эми келтирилген далилдерди далилдерди бизге сот, мисалы ошол жанагы мандаттарын ажыратуу боюнча далилдерди биздин кол алдыбызга алып келген жок. Ошон үчүн ага мен мындай көз карашым пока мындай кандай десем көрбөгөндөн кийин мен аны толук кандуу айта албайм да. Если далилден соттун өкүмү чыккан соң, эми может сотту калыс карады го деп эсептейт бүгүнкү күндө. Бирок пока өзүм көрө элекмин. Мен азыр бул сурооңуздарга жооп бергенге даяр эмесмин. Себеби деген мен биринчи жолу угуп атам. Ошол азыр же мен чыгып кеткенде айтылдыбы. Мен муну билбейт экенмин, ошого мен даяр эмесмин буга жооп бергенге. Жалпы эле негизи кандай баалайт элеңиз депутаттарды ушу жоопкерчиликке тартуу тууралуу? Бул жерде закондун алдында бардыгы бирдей деген эгер принцип менен иштегенде, бирок мындай өтө эме болуш керек да. Бул саясий мындай плоскостько өтүп кетпеш керек да. Бул бут бардыгы исключительно только кылмыш кодексинин алкагында болуш керек, закондун негизинде болуш керек. Ал үчүн бүт бардыгы законный мыйзамда болуш керек деген ойдомун да. Ошондуктан буга окшогон нерселерди аябай дыкат караш керек. Анан жогорку кеңештин комиссиясы караш керек. Эгерде ушундай кадамдар улана бере турган болсо, депутаттар өздөрүн ачык айтуудан коркуп калбайбы? Албетте коркуп калат. Бүгүнкү күндө эле ошондой эле болуп атпайбы? Эгер бул эме боло турган болсо, бул депутаттарды түздөн түз коркуткан болуп эсептелет. Эгер саясий плоскостьта жүрө турган болсо бул иштер. Албетте бул саясий заказ. Биз конституция боюнча депутаттар кол тийбестик макамына ээбиз. Ошондой иштерди булар биз шайлоого келе атканда эле бар фильтрден өтөбүз. Баардыгы мурдагы иш жасаган иштери,
анан жана диплом өтүп атпайбы, келип анан мыйзам салдым деп. Андай болсо, анда эмнеге мандат берди? Анда мандат бербей эле аны Борщаковдун фильтрациясы иштеген эмес да. Анан келгенден кийин биз сындап койсок, жаман сөз айтсак, болду, анда да эски иштерин көтөрүп иш козгоп атат. Бул туура эмес. Биз эгерде элдин оюн эркин айтабыз десек, биз коркпогон депутат болсок, бул жерде ошондо бизге ошончо кепилдик берилген. Коомчулук ошон үчүн баланс болуп сакталып турат. Албетте жакпаган сындасаң жакпайт экенсиң да. Жакпасаң анан ишин козгоп бирден сүйөп кете берсе, эртең азыр деле аброй түшүп атат. Күнөөнгө парламенттин эртең так деле парламент кереги жок болуп калат да. Биздин жөнүндө натайс болду эле. Кабинетке чыкпай эле кол коюп берип ошо өтүп калышы мүмкүн. Бул мамлекет үчүн өтө кооптуу. Бул мындай болбош керек. Эгерде биз парламентти күчөтпөсөк, анда мамлекеттин өнүгүшүнө, келечегине биз балта чапкан болобуз. Парламентти күчөтүү үчүн кандай кадамдар жасалышы керек? Кесиптештериңизге кандай сунуш айтат элеңиз? Парламент азырын күчөтүш үчүн биринчи депутат өзү эркин чечиш керек, эркин сезиш керек. Бизге берилген кол тебестикти толук кандуу пайдаланыш керек. Жогоруда айткан заказды аткарбаш керек. Өзүнүн оюн, пикирин эл менен эсептешип, эл менен чогуу пикирин эркин билдириш керек. Ошондо гана парламент бышат. Бул жерде парламенттин негизги вазифасы элдин ортосундагы, өкмөт ортосундагы кайнап турган маселени биз ачык айтыш керек. Ошондо гана эркин болуп, коркпогондо гана, заказ аткарбаганда ошондо гана парламенттин аброю өсөт. Жалпысынан мен баа берүүдөн бир аз алысмын азыр учурда. Бирок ар бир окуя боюнча ар бир депутаттын маселеси пайда болгондон кийин мен реакция жасадым. Сиздер менен дайыма мындай маек куруп мага суроолор келип түшөр замат мен жооп беретинде өзүмдүн көз карашымды айтчумун. Азыр деле фракциябыздын мүчөбүз боюнча менин кесиптешим боюнча ушул маселе мен үчүн кокустан пайда болду. Комиссия түзүлдү. Ушул комиссиянын курамына кирген мүчөлөрү менен чогуу объективдүү, мындай мазмундуу, түп тамырынан жакшы иш алып барылат деген ойдумун. Ушул комиссияга буюрса мен деле кирейин деп атам. Бул жагынан комплекс түрдө азыр бизге киргизилген сунуш боюнча маалымат угушубуз керек, кагаздарды карашыбыз керек, кылдат карашыбыз керек. Андан кийин өзүбүздүн чечимибизди коллегиалдык принциптер негизинде, добуш негизинде чечимди кабыл алабыз. Ошондо комиссиянын жыйынтыгына карап, анан депутатты жоопко тартуу же тартпоо тууралуу чечим чыгат, Уруксат берүү жагынан чечим болот. Же жогорку кеңеш уруксат берет, кийинки кадамдарды жасоого, же четке кагып, ушул киргизилген сунуш мындай мазмундуу эмес деп эсептейбиз деп чечим болсо, анда тиешелүү ушул жерде комиссиянын мүчөлөрү маалымат жеткирип, жалпы жыйында депутаттар угуп туруп, анан кийин чечимди кабыл алышат. Же мындай, же колдосуу көрсөтүшөт, же четке кагышат. Ушул негизинде кийинки тиешелүү укук коргоо органдар кадамдарды жасайт. Эми муну биз бүгүн мыйзам боюнча депутат комиссия түзүлүш керек. Себеби биз ошол статьялардын баардыгы кандай экендигин пока көрө элекпиз. Ошол депутаттык комиссия изилдеп тыкыр карап чыккандан кийин гана баа берсек болот. Саясийби же чынында бир мүчөлүштүк кеттиби, ошондуктан күтө туралы биз фракциялар өзүбүздүн депутаттарды бердик комиссияга. Депутаттык комиссия изилдеп чыккандан кийин так айтсак болот.